жатасыңар? Максаты окуучулардын жоопкерчилиги өзүн өзү башкаруу жана туура чечим кабыл алуу жөндөмдөрүн өнүктүрөт. Бүгүн тарбиялык саатыбызга кош келипсиңер. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызда силерге алгач жагымдуу маанай тартыла алабы. Азыр мен силерге кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири болгон макал айтышууга кезек берейин. Мен сандарды айтам, силер санга тиешелүү макалдарды табасыңар. Кана ким табат, ким шамдага экенин көрөлү. Bir жаман сөз миң жакшы сөздү бузат. Атта бир камчы, жаман атка миң камчы. Жакшы бала бир сөз, жаман бала миң сөз. Сан 2. Баш жакшы, эки башандан жакшы. Эки ойлон, бир сүйлө. Эки жакшы тоого чыкса, кудалаш түшөт, эки жаман тоого чыкса, кубалаш түшөт. 3 жана 4 деген санга макал айтабыз. Айтабыз. 3 уктасаң түшүгө кирбейт. Азамат, Күлүктөн күлүк чыкса, төрт аягы тыбырайт. ой Азамат. Ушул санга байланышкан макалдардан дагы ким макалдарды билет? Беш ордогун учуру. Айдаганы беш эчки ышкырыгы таш жатат. Азамат. Жет өлчөп бир кез. Жети атасын билбеген жетесиз. Ой Азамат. Кыргыздын дагы бир баалуулуктардын бири болгон биз чүкө оюнуна кезек берели. Анда эмесе алдыңарда турган чүкө оюнун ойнойбуз, келгиле. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасына байланыштуу 4 сөз айтам. Ошол сөздүн биринчи вариантын тандасаңар, бир оң колуңарды көтөрөсүңөр, ал эми экинчи вариантын тандасаңар, сол колуңарды көтөрөсүңөр. Ким тез жооп берет экен? Кана. Азырбы же эртең кыламбы? Сабакка калбай, сабакка кечикпей, үй жашмаларды өз алдына жасаган тактыкка кайрылбайбыз. Тактык бул ийгиликке биринчи аракет. Менин капчыгым ушунчалык жеңил, анткени мен үй жашмаларды өз алдына аткарап, сабакка кечикпей жана сабактан калбайм. Достор, карабачы, мен сынсам ушунча жаман адаттарым, улуу адаттарым бар. Азыр мен көрсөтөм. Башкага шылтоо. Жалпоо. Сабакка кайдыгир. Мен мындан кийин болуп жашуу, жетиштүү, ийгиликтүү окуучу болом. Жоопкерчиликтүү болуу бул дагы чоң чечимдердин бири. Силер бүгүнкү тарбиялык сабагыңызда жоопкерчиликтүү болууга үйрөндүңөр деп ойлойм. Бүгүнкү азыр ушул тарбиялык сааттан түшүнгөнүңөрдү, жоопкерчилик эмне, аракет эмне, ийгилик деген эмне экенин билгениңердин баардыгын бир сөз менен жазып, бул даракка чаптагыла. Менин жашоом менин колумда, баарына башкалар күнөөлүү дейт. Мына ушул ийгилик дарагына чаптагыла. Бул өзүңө, сөзүңө, келечегиңе жооп берүү экен. Анда эмесе ушул жоопкерчилик боюнча силер кандай чечим кабыл алдыңар? Кана ар бириңер бир сөз менен айтып көргүлөчү. Койгон максатыңды аткаруу. Мен жоопкерчиликти тандайм, анткени жоопкерчилик дайыма мени тактыкка жана чынчылдыкка үйрөтөт. Бүгүнкү аракетим эртеңки ийгилигим. Теманы жазгам, ушул тема боюнча азыр деген ар бириңер жоопкерчилик деген эмне экенин бирден сөз менен жазып чыккыла, Сабактарды калтырбай жана максатта өз алдынча туура коюу керек максатын. Жоопкерчиликтүү окуучу адептүү болуш керек, ыймандуу болуш керек, сабактарга кечикпеш керек жана өзүнө так болуш керек. Көргөнбү балдар? Окуучунун жоопкерчилиги бул эң биринчи билим алууда эмнеге? Дайыма так болушубуз керек экен. Бул жоопкерчиликке бизди эмне үйрөтөт экен? Тактыкка үйрөтөт экен, балдар, тактыкка үйрөтөт экен. Биз дайыма жоопкерчиликтүү болсок, ар бир жасап аткан ишибизге так болсок, анда эмне кылат экенбизди сөзсүз ийгиликке алып келет экен. Бул жерде биздин темабыз кандай болду? Жоопкерчиликтүү окуучу, ийгиликтүү келечек деген тема болду. Тема силерге түшүнүктүү болдубу? Жоопкерчилик деген эмне экен? Тактык экен. Жоопкерчиликке дайыма так мамиле жасашыбыз керек экен. Азаматсыздар. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбызда силердин бүгүнкү жасаган кичинекей кадамыңар эртеңки чоң ийгилигиңер
ар бир адам жоопкерчиликтүү болууга күн сайын аракет кылышы керек. Андыктан бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз силерге чоң пайда алып келди деп ойлойм. Ушуну менен биздин тарбиялык сабагыбыз аяктады. Баарыңарга ийгилик каалайм. Сак саламатта болгула.